келип Шалжан Шарипов мектебинин мугалимдери менен мугалимдик жамаат менен ишмердүүлүгү боюнча маалымат алайын деп келдим. Анан чындыгында бул ошо мектеп 30 инновациялык мектептердин бирөөсү да. Анан 35-6 жыл мурун ошо Азия өнүктүрүү банкы тарабынан айрым лабораториялары, кабинеттери каржыланган. Анан ошолор кандай иштеп атат, кандай нукта мугалимдер иш алып барып атышат. Азыр мына баарлашуу болду, мектепти көрдүк. Анан чындыгында ошо мамлекет берген каражаттар, мамлекет берген билимдер ошо кеңири колдонулуп мугалимдер тарабынан мына биздин министрибиз Алмаз Бейшиналиевич айтып атат, ар бир бала культураны түшүнгөн, маданиятты түшүнгөн, спортко кызыккан, билимди умтулуп алган инсан болушу керек деп. Анан мен караганда ушул жерде ошонун баары аткарылып атыптыр да. Мисалы мына сүрөт тартуу кружогу бар экен, башка ийримдери бар экен. Андан тышкары мына спортко дагы жакшы көңүл бурулат экен. Мектептин ичи таза, кабинеттери, класстары бүт жаңы нукта жасалган. Анан ошо балдардын дагы ошо өзүнүн жүрүм туруму кичинекей убакыт болсо дагы ошолорду байкаганга үлгүрдүк да. Наш фонд «Прогресс Ереван» совместно с Юзофош реализует проект «Сент-Юг», который направлен на то, чтобы создать благоприятную обстановку вокруг ребенка, чтобы он смог через самопознание правильно выбрать себе профессию, освоить навыки, которые действительно ему важны, узнать свои сильные стороны, слабые стороны. И вот этот проект получил хорошую поддержку со стороны Министерства образования и вообще со стороны всей школы тоже. И вот эта наша школа пилотная, одна из пилотных школ, показывает хорошие результаты, которые захотел посмотреть сам замминистра образования Улан Исенбекович. И вот мы сегодня ознакомились с деятельностью проекта, с деятельностью вообще в целом школы и увидели, что за счет проекта школа показывает очень хороший результат именно в развитии детей. Ошо келечектеги экономикага салым кошо турган инсандарды чоңойтуу. Анан как раз ошол нуктадагы бул мектептин жамааты ошонун үстүндө иштеп атышпыр да. Анан ошол чын эле кубанарлык нерсе. Анан ушул мектептин балким тажрыйбасын республика боюнча жайылтышыбыз керек. Анан окутуу мына орус, кыргыз, өзбек тилинде жүргүзүлөт экен. Анан ошо баарын мугалимдер текши үйрөтүп, андан сырткары мына англис тилине дагы жакшы басым жасалат экен. Ошо окуучулары англис тилде дагы мына 4 тилде сүйлөшөт экен. Бул деле ошо чоң жетишкендик да. Я думаю, замминистра образования тоже очень понравилось, и он увидел вот эти вот результаты и решил, что будет хорошо, если этот проект расширят и в других школах тоже.